Нарындын бийик тоолорунда жашоо сыртынан кооз жана тынч көрүнөт. Бирок анын артында күн сайын кайталанган оор түшүк жатканын көпчүлүк аңдабаса керек. Азыр топосторду чогултабыз. Жаңы туулган мамалактарды карайбыз. Мурун бир маал карачу элем, эми 2 маал карайм. 2 ат менен, бирөөсүн эртең менен, бирөөсүн кечкиге. Табылда Саналиевдин күнү короодогу жандыкка чөп салуудан башталат. Бодо малын жайлап бүткөн соң ал шашып тоону көздөй жөнөйт. Ал жакта анын топоздору жайылып жүрөт. Кыштоонун жашоочулары негизинен уй, жылкы жана топоз кармашат. Ал эми Табылда Саналиев акыркы 6 жылдан бери жалаң гана топоз багууга өткөн. Чөп чаап, чөп салып бербейсиз. Ал бул мамалак. Могу жаңы туулган мамалактар күзүндө бөлүнөт. Ошолорду гана чөп беребиз 2 ай. Энесин байытып. Ошондо гана чөп жейт. Чөп жебей, калганы чөп жебей эле. Ушу талаада эле. Бирок бул жерге байланыштуу, аба ырайы, погодага байланыштуу. Мал байлыгы бир жуттук дегендей. Чөп берсек болот эми. Кар басып, кар оор түшүп, бул талаадан эчтеке оокат кыла албай калганда анда чөп берсек жейт. Жаз келип, кардын эриши чабандарга бир аз болсо да жеңилдик берет. Бирок дал ушул маалда туут күчөйт. Демек, жумуш да көбөйөт. Топоз жапайы мүнөз жаныбар. Мамалагын кызганып коргогон кезде өзгөчө агрессивдүү болот экен. Ошондуктан тартуу учурунда коопсуздук үчүн кадрларды ат үстүндө алып жаттык. Бул топоздун бир жакшы жери аябай баласаак болот экен. Кыйын чыган топоздор деле карышкырга көп алдыра бербейт. Баласын коруп атпайт, итти жактырбай турат булчу азырчы. Итти жактырбай турат бул. Топоз багуу чоң жоопкерчилик жана тобокелдик. Мал тоодо жайылып жүргөн кезде күтүлбөгөн жерден ит куш кол салышы мүмкүн. Ал эми чабандагы күн сайын ак кар көк муздун үстүндө жүрөт. Кээде кооптуу кырдаалдарга дагы кабылат. Эми өлүп калат, мондай карга сайылып өлөт, аябай катуу суукта деле өлүп калат. Аң чөнөккө түшөт, ит куш болот. Аябай катуу суукта чыга албай деле калабыз, бастырганга деле. Жол көрүнбөй, будуң чаң болот, ак кар болот, кар учат кыпыңдап. Ошо маалда деле бастырып караганга аракет кылабыз күндүн ачылышын карап. Анан күн бүркөлүп калса каралбай деле калат. Кар оор түшкөндө атка жол бербей калат, ушул эле жер жондоп бастырабыз. Күрткүгө түшкөн учур аябай эле көп болот. Мына ушу мал деп жүрөбүз, малдын аркасы менен малды сатабыз, оокат жай алабыз, бала бакыраны багабыз, кийинебиз, ичинебиз. Эл катары жашоодо жашайбыз. Каарманыбыз мал артынан жүргөн кезде үйдө дагы тиричилик токтобойт. Үй кожойкеси күн сайын алыстан суу ташыйт, от жагат, уйсайт. Тоо шартында аялдар үчүн да жашоо жеңил эмес. Жолдошу келген маалга тамагын белендеп, жылуу үйдө тосуп алат. Жубайлар баш кошконуна 15 жыл болду. Бир уул 2 кызды тарбиялап жатышат. Балдары учурда Кочкордогу мектепте окушат. Үй бүлө толук курамда каникул учурунда гана чогулат. Сансайм, үй тиричилик менен алек болом, үй жинайм, тамак сазайм. Уйсап сүт алабыз, каймак сүсмө алабыз. Атайын келген коноктор болсо коноктойбуз. Бизде жашоо жакшы, бүт баары таза. Бүт баары натуральный, өзүбүздүн колубуздан чыккан тамак аш. Ошо малдын үзүрүн көрүп, ошонун этин жеп, сүтүн ичип, катып атабыз. Бийик тоолор, таза аба, кооз табият. Бирок бул кооздуктун артында оңой эмес жашоо жатат. Жана бул бир эле үй бүлөнүн эмес, тоодо жашаган көптөгөн чабандардын күнүмдүк турмушу.